Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагыбыз башталды. Балдар, азыр кайсы мезгил? Туура, жаз мезгили. Жаз мезгилинде жерлер жашылданып, гүлдөр чыгат. Жагымдуу маанай тартуулоо үчүн гүлдөр жөнүндө ырдуу угабыз. Көңүлдү көтөрүп алдык. Андай эмесе, сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабактын максаты сырдык сөздөр, тууранды сөздөр жөнүндө маалымат аласыңар, көнүгүүлөрдү иштей аласыңар, логикалык ой жүгүртүүңөр өрчүт, өз алдынча иштөөгө тарбияланасыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көнүгүү иштөө. Тууранды жана сырдык сөздөр боюнча көнүгүүлөрдү иштейбиз. Алгач эле силер менен сырдык жана тууранды сөздөрдүн аныктамаларын эске түшүрүп алсак. Сырдык сөздөр адамдын ички сезимдерин, сүйүнгөнүн, кейигенин, өкүнгөнүн, коркконун, кубаттоосун билдирген жана жан-жаны барларга карата айдоо, чакыруу иретинде айтылуучу сөздөр. Мисалы: бах, ых, пай-пай, кап, өш, кош, чип-чип. Бул сөздөр бир гана адамдын гана сезимдерин билдирген сөздөрдү сырдык сөздөр деп атай алат экенбиз. Бир гана адамдан. Ушуну унутпаңыздар. Мисал келтирем. Бах, кандай кооз көрүнүш. Эми тууранды сөздөр. Тууранды сөздөр жандуу жана жансыз нерселерден чыккан дабышты жана элести туюнткан сөздөр. Мисалы: тык-тык, тарс-турс, жымың-жымың жана башкалар. Карагыла, тык-тык, тарс-турс дегендер булар кандайдыр бир дабышты туурап жатат, Эми мисал келтиребиз. Мугалим класска тык-тык этип басып кирди. Мугалимдин класска кантип киргенин туурап айтып жатат. Көнүгүү иштөөгө өтөбүз. 134-бетти ачабыз, биринчи көнүгүүнү иштейбиз. Мында схеманы толтургула деген. Тууранды сөздөргө 2ден же кааласаңар 4төн сөздү жазгыла, сырдык сөздөргө дагы 2ден же 4төн сөздү жазгыла. Схеманы дептериңерге түшүргүлө. Экинчи көнүгүүгө өтөбүз. Мында ички сезимди билдирүүчү сөздөр бак, чиркин деген сөздөрдү улантып жазабыз. Дабышты туурочу тууранды сөздөр шакашук, бак-бак ушул сөздөрдү дагы улантып жазабыз. Эми 4-нчү көнүгүүгө өтөбүз. Көрүп турган сүрөттөрдөгү жаныбарларды биз кантип чакырабыз, кантип айдайбыз, керектүү сөздөрдү жазасыңар. Аягында өзүңөргө жаккан, жакшы көргөн жаныбарыңарды жазып койсоңуздар болот. Эми үйгө тапшырма 5-нчи көнүгүү. Сырдык сөздөргө жана тууранды сөздөргө 5тен карточка жасагыла. Карточкаңар кааласаңыздар стикерден жазсаңыздар болот, кааласаңыздар кагаздан жазсаңыздар болот. Сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла. Тапшырманы убагында аткарганды унутпаңыздар.